Бұл видео темадағыдай жазылғандай эле арзан темада унааларды камтыйт. Чынын айтканда ушул арзан темада унааларды тартыш азыр барган сайын кыйыныраак эле болуп баратат. Көбүн эсе мен ошо 150 миң сомго чейинки унааларды плюс минус 10 миң сом нар жак бер жагы болгон унаалар тартканы аракет кылып аттым эле. Бирок мында караганда азыр 150 миңге дагы табыш кыйын болуп атат. Жалаң эле мындай 200 миңден эле башталып кетип атат да көбүн эсе. Анан кийин менде алдын ала сунуштар бар. Эгер көпчүлүгүңүздөр комментарийде макул болуп жазсаңыздар, мен 150 миң эмес 200 миң сомго чейинки унааларды тартайын. Эгер макул болсоңуздар, комментарийге сөзсүз калтырып жазып коюңуздар. Эгер ошо 150 миң сом боюнча кала берсин дегендер болсо, анда да билдирүү калтырыңыздар. Кайсыл жак көпчүлүктө элесе, кийинки видеолордо мен ошондой тартамын. Volkswagen Golf 2'den başlaydı. Başlardan aldım. Bugünkü datan ayta keteyim. 13 dekabr 2020 yıl. Apta günge jekşembi. Biz Oş şarında Japalak Una bazarındabız. Жаңыдан көргөн көрүүчүлөрүбүзгө айта кетери, жазылыңыздар биздин каналга. 1992 жылы чыгарылган, объему 1.3, баасы 120 миң сом. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. 1990 жылы чыгарылган, объему 2.3, баасы 150 миң сом. Эсин байланыш номерин бирөөсүн озек айта кетейин, 774 12 37 77. Люк бар. Дөңгөлөктөр арканкысы кышкы, протекторлары жакшы, алдыңкылары кичине протекторлары жейилип калган экен. Volkswagen Golf 3 1992 жылы чыгарылган, объему 1.8, баасы 150 миң сом. Эсин байланыш номери 703 45 45 31. Люк бар. Акча табуунун эң оңой жолу Evelyn сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Volkswagen Golf 3 1992 жылы чыгарылган, объему 1.8, айтылыш баасы 140 миң сом. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта 1990 жылы чыгарылган, объему 2, коробка механика. Боло турган баасы 160 миң сом. Люк бар. Салонда көрсөтүп коюн, Мынакей салону. Nissan Primera. Дөңгөлөктөр кышкы, ушундай куюлган дистерде. 1991 жылы чыгарылган, объему 1.8, коробка механика, баасы 135 миң. Маалымат кагазында да жазып койгон. Салон көрсөтүп коелу. Mitsubishi Space Star. Маалымат кагазы дегеним бир гана номери менен баасын жазып койгон экен. Боло турган баасында сурадым эле. 150 миң сом дейт.
Так, жылы канча эле бул? Жылы жазылып атат. 2001. 2001. Объему 1 канча? 1.6. 1.6. Коробка механика экен, а? 4 айнектен мына электро көтөргүчтө. Дэу Леганза. Bir 1997 жылы чыгарылган, объему 2, коробка механика. Айтылыш баасы 80 000 сом. Леганзадагы мындай габариттүү машина. Бул жагында люк бар экен. Салонда көрсөткө коелук. 4 айнектен электро көтөргүчтө, дагы бунда айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, подлокотник, кондиционер, гидравлика, туманниктер, отургучтары дагы өз заводской кожада. Жакшы эле комплектацияда. Пробеги канча болуп калды келе? 294 000 километр. 80 000 деп атасыз. Такала турганын айтып коерун, кардар чыгып калышы мүмкүн биздин каналдан да сизге телефон чалып. 70 сурат берген жокмун. 70 берген жоксуз. 1-2 миң кошсо берип бересиз анда, кечки базар болуп калды. Бир аз варианттары бар эле. Болду. 70 бербедим. Мынаки 70тен кичине дагы кошот экенсиздер, берип берет экен дейсиз. Дагы кошумча маалыматтардан газ редукторлор бар дейт, бир гана бачогу жок дейт. Бачогун эле коюп койсо газ дагы жүрө берет дейт. Эси газ бензинде. Болду. Sanyang Musso 1994 жылы чыгарылган, объему 2.5, коробка механика. Mussону да сурагандар көп эле, комментарийде калтырып, жада келсе мага да телефонго чалып, ушундай тартып коюңуз деп сурагандар да бар эле. Салам алейкум. Мен Машина Кези каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн, биздин каналдан да звонить этипчи. Ошого боло турган баасын айтып коерун таксыр. Канча болуп калат? 170 000 сом, Машина жүрүп турат, мына ходу бардыгы эле. Коробка мотор жакшы эле, Болду. Opel Astra. Жылы жазылып аптыр. Негедир жылын жазбай койгончок көбүнчөсү. 150 000 сом деп атат. Эси да мындай телефондо аябай берилип ойноп атат келди, оюңду. Мел тоскоол жаратпай эле болду. Кайта сурап. Audi 100 1988 жылы чыгарылган, объему 2.3, эсин байланыш номери 771 32 32 51, коробка механика. Жакшыраак машина эми кандайларга дейсиз? Nexia-ларга. Тико, Матиздерге алмашуу жолдору бар экен. Башма-башпы же кандай кыласыз? Сүйлөшөбүз дейт. Салону мынаки кыскача көрсөтүп коебуз. Баасын канча дейсем билесиз, боло турган эле айтып коерңиз. 100 000 сом. Мына абалы жакшы Volkswagen Golf 3 универсал. Алдыңкы дөңгөлөктөр кышкы, протекторлары жакшы, арканкылары дагы жайкы экен, анда протекторлары жакшы. Мынакей 1994 жылы чыгарылган, объему 1.8, мына эсинин байланыш номери. Буга бирок азыр кардарлар келип текшерип көрүп атышат экен. Унаны люк бар. Бир болсо сатылып кетиши да мүмкүн. 180 000 сом деп атат айтылыш баасы. Так, салонда бир көрсөтүп коелу. Канчага сурап атышат? Эми сурайбыз деп атасыз. Сиз сурайбыз деп атасызбы? Канчага сурайын деп атасыз? Эми көрүп алалы деп атат. Уста көргөндөн кийин анан баалашабыз деп атышат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузовта. Айтылыш баасы 130 000 сом. 1987 жылы чыгарылган, объему 2.3, коробка механика. Люк бар. Центр замок. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күскүлөр.
Volkswagen Venta 1996 жылы чыгарылган, объемы 1.8, коробка механика, баасы 180 000 сом. Люк бар. Assalamu alaikum. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштө, электро күскүлөр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, корректировка фар, пробеги 228 километр. Мо чехолда же өзүнүкү ушундайбы? Өзүнүкү заводской ушундай экен, ткань материалда. Мен машина кез каналынан кардар чыгып калышы мүмкүн биздин каналдан. Ошого боло турган баасы канча болуп калат? Ансын ошондо сүйлөшөбүз. 180 000 кеми бар. Кеми бар. 150гө болуп калабы? Же кошуш керекпи? Сүйлөшөбүз аны ошо. Сүйлөшөбүз деп атат. Боло турган баасын айтпай атат. Сүйлөшөбүз дейт.